Салам замандаштар, амансыздарбы? Бүгүн Кемпирабад жегинде чоңойгон эже агалар менен маек. Бүгүн кечеге күнү Камчыбек Ташиев болду Кемпирабад Өзбекстандыкы деген эле. Мындай жүрөгүбүздөгү жараны дагы тилип, ичибизди атыштыргандан жарабызга туз сээп койду да кече дагы. Ошол Кемпирабадтын жээгинде чоңойгон инсан катары өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып кетсеңиздер. Баткенде чоңоюп эле 65-жылы кетип калган деп балдарына совет берген дагы ичибиз атышып. Саламатсыздарбы туугандар. Менин атым Тажыбай. Ошо Кемпирабаддын боюнда Куршап деген айылда чоңойгонмун. Кечекиде Камчыбек Ташиев неме берди. Кемпирабад Өзбекстанга өттү, эми сууну иштетсеңер боло берет деген. Мен ошол жердин тургуну, ошол жерде чоңойгон, ошол сууда чөмүлүп, кумдарында загораться этип, балык тытып, өрдөк атып жүргөн инсан катары айтып коеюн. Ал Кемпирабаддын суусун илгертен эле биз иштетип жүргөнбүз. Кемпирабад пайда болгонго чейин. Мына жерде көбү айтып кетип атат, Кемпирабад 65-жылы өткөн экен, кагаз түрүнө түшпөй калыптыр деген. Бул эми ойлойм, ушу жогорку кеңешке депутат болуп туруп андай сөздү айткан уят. Атам айтты, энем айтты дегенчи. Анан кийин кагаз түшпөгөндөн кийин ал документ эмес да. Ошондой эле Кемпирабад ачылганга чейин ал жерде 4 айыл суунун астына калып кеткен. Сталин, Агроном деген айылдар болгон. Кемпирабад болгонго чейин биз суусун иштетип жүргөнбүз ал жердинчи. Кемпирабад болгондон кийин дагы мына Жаман Адырда мына как раз эки дарыянын ортосунда кошулган жер бар да, Кемпирабадга суу куйганда. Куршап дарыясы менен Кара дарыянын ортосунда Жаман Адыр деп коет. Ошол жерде 75 гектар алма бак болгон. Дыйкандар ал жерде дарбыз коондорду өстүргөн. Анан кийин эле эми иштете берсеңер болот деген бул логика дагы таянбайт да туугандар. Саламатсыздарбы? Ооба, мен Тажыбай менен Каникенин сөзүнө кошулам. Чындыгында Кемпирабад али далай кыздын көзүнүн жашын агызат. Ар өткөн бер өткөндө көргөн сайын ичибиз туз куйгандай атышат. Себеби биз ошол Кемпирабаддын жээгинде өсүп чоңойгонбуз, ошол сууда киринип дегендей. Тажыбай айтмакчы, балыгын кармап, чекесинде күрүч айдап, далай улак чабылып, ошол жерде жакшы күндөр өткөн. Эми ким билет, эми дагы кандай президент келет Өзбекстанга. Ушул азыр Мирзаевдай эле адам келип эле бар жоктун баарын эле бажырайтып, чек араны ачып, ушу жакшы заманды алып келдим дегендей, ушу жакшы заман болуп турганына Алла насип эткен болсун. Бирок эгерде мындан башка дагы президент келип, эгер чек ара тосула турган болчу болсо, анда биздин шорубуз курду дей бериш керек. Бул Кемпирабад кетпеш керек эле. Бул биздин эң чоң Кыргызстандагы стратегический рычаг болчу. Муну түшүнбөй койгон өзү туура эмес болчу. Анан кандайча бул кетип калды билбейбиз. Эми Кемпирабад деп биздин канча мыкты азаматтарыбыз кыйын мына саясатта салымы бар кыздарыбыз, мына Клара Сооронкулова, Розайым Нарматова, Рита Карасартова, Асия Сасыкбаева жана башка кыздарыбыз, ошондой эле азаматтарыбыз ошол Кемпирабадды бербейбиз деп мынантип абакта жатышат. Мына бүгүн 100 күн болуп калды. Эми Кемпирабад кетти деп айтып коюш оңой, бирок чынында жүрөгүңдөн муну туюу өтө кыйынга турат да. Ошо Кемпирабад кетти дегенде мен аябай эле ыйладым. Чындыгында ичим туз куйгандай атышып атат азыр деле. Билесизби, мынау Арменияда Арарат деген неме жер бар да. Ошону
мурун Османский империя армяндардан тартып алган экен да. Эмне үчүн карап көрсөңүз, бүт бар Армениянын брендовый товарлары, мына футболный командасы болсун, башка кандай брендовый товар болбосун Арарат деп коюшат. Себеби алар кийинки муундарга айтышат да, ушу жер биздин жер болгон, ушуну эртедир кечтир биз кайтарып алабыз, силер билип жүргүлө деп баягы бирине өткөрүп турат да, как эстафета кийинки муундаргачы. Эмнеге мына бул товардын аты Арарат биз билбейбиз го десе, баардыгы түшүндүрүп берет кийинкилергечи. Эми бизде бир гана ошо жолубуз бар, Кемпироват атын эч качан өчүрбөшүбүз керек. Алар эртең анын атын Анжан водохранилище деп коебу, же болбосо дагы мына Хановатты, Советоватты Хановатка кылып алгандай кылып эле аттарын өзгөрткөнгө аракет кылышат. Ошентсе да багы биз алыбыз жетишинче алиги бете кетип эл калат, бийлер кетип эл калат дегенде, бул бийлик кеткенде дагы барыбир азыр бир даже фирмаңарды Кемпироват деп койсоңор, алар барыбир рейстерден өткөрбөсө керек. Бирок биз ошону унутпашыбыз керек да. Кийин брендовый нерселерди Кемпироват деп кое беришибиз керек. Бул өтө стратегический жер. Бул мына 3 дарыянын кошулган жери да. 3 дарыя деген бул нерсе кандай түшүндүрсөм болот? Мына бул 3 дарыянын эртедир кечтир ортосунда мына бул Куршап айылы шаар болот. Өзгөн айылы дүңгүрөгөн чоң шаар болот. Мурзаке айылы да чоң шаар болот. Ошондо суу жетпей калат өзүбүзгөчү. Мына бул немеде Байкал деген неме бар да. Мына орустардын көлү бар чоң. Ошонун жанына Атайы Сила Сибирь деген нефтепровод өткөргөн Кытайгачы. Ал өткөрүп атканда дагы баягы эксперттер баягы передача болгондо, экологдор менен ошо проектировщиктердин ортосунда спор болуп кеткенде, Байкалдын жанынан ошо трубопровод 1,5 километрден өтөт экен да. Экологический катастрофа алып келиши мүмкүн дегенде баягы Путин сурады да берки проектировщиктерденчи. Болушу мүмкүнсө да, но это практика болбойт деген үчүн наранан айландырып өттү 10 километр экологияны сакташ үчүн. Бирок бул трубаны эмнеге курду? Бизде азыр кургакчылык маал башталган. Мынабы немеде мөңгүлөр эрип, Арктика бүт бар немелерде ушу суу азайып атат да. Ошондо сууну экспортко чыгарышат орустарчы Байкалдан Кытайга. Ошо именно нефтепроводдон өткөрүпчү. А биз алыштын башында жашап туруп, ошондой өтө стратегический жерди биз, мисалы үчүн нефт жок, газ жок, биздин ырычагыбыз суу болгондо, сууну алдырып койгон өтө бул азыркы бийликтин чоң катасы болот дагы, анан кийин тарыхасында баары жооп беришет. Мына 74 депутат катары колдоп бергендер да жооп беришет. Себеби бул нерсе унутулгус тарыхый өтө чоң жаңылыш болду. Бул именно элдер жашап аткан жерде, элдерге эртең керек болуп турган нерсени карматып берип атышпайбы? Менин оюм ошондой эже. Суу алтындан да кымбат боло турган мезгил жетип келди, уже ал күндөрдө эле алыс эмес да. Биз деген баягы эл башы болгончо суу башы болду деп бекеринен айтып баганда, биз деген суунун башы болгондо дагы мөңгү таза суунун башы биздин эмнебиз болчу да. Ошон үчүн албетте эмнени өтө этият кылыш керек болчу. Ар бир чечимди кабыл алаарда баягы эмоцияга же бир эмнеге алдырбастан жакшылап ойлонуп, ошол эле биз ишенип эмне кылган 90 депутаттын сен айтмакчы эл алдында жоопкерчилиги өтө күч болот. Бул силердин ар бир жасаган кол көтөрүлгөн колуңар, кол койгон жазмаңар ар бирине жооп бере турган күндөр келет. Ошон үчүн ар бир эмнени жасаганда депутаттар, улуу урматтуу депутаттар, силер чоң көзүңөрдү ачкыла. Себеби силерди аркаңарда, ар бириңин артыңда жок эле дегенде өзүңөр айтмакчы, кээ бирөөнүн аркаңда 11 000, кээ бирөөнүн аркасында 25 000 деген кыргыздын адамдары турат. Силер ошолордун голосторуна, ошолордун үнүнө силер жоопкерсиңер.
силерди ишенип ошолор шайлаган. Демек силер кол көтөрүп атканда 25 000 киши кол көтөрдү деген сөз болот. Же 11 000 киши кол көтөрдү деген сөз болот. Ошон үчүн эгерде силер ишенимге татып алсаңар, анда силердин ар бириңердин депутаттыгыңарды чакырып алганга Кыргыз элинин акысы бар. Мен билбейм, мен Кемпирабад үчүн аябай өкүнүп турам. Мен ойлойм, эртеби кечпи тарых бардыгын тастыктап, өз оюн, өз ордуна коет. Өкүнүчтүүсү, жалгыз гана Кемпирабад бизге кайтып келбейт. Өзбектер алган нерсесин эч качан бербейт. Мен азыр эми Каникеге айымга бир суроо берейинчи, өз немесин баракчасынан эле. Мына азыр эми сиз ошол жерде курултайдын уюштуруучусу болуп жүрдүңүз. Ал жерде укук коргоо органдар менен да таанышып чыктыңыз. Сөз эркиндигин көрдүңүз, бизде кандай кысымга алып неме алганын. Кемпирабад баягы неме алганда, жогорку кеңеште ратификацияда өтүп атканда сиздин эмоцияңызды көрдүк, ошо өзгөндө болгон эмоцияңызды көрдүк. Мен мынтет элем да, азырчы мына силер азыр баягы күрөшүп чыккандарга силерге таазим чынында баягы биздин укурубуз кур эмес экен, чыгып аттыңар, сүйлөп аттыңар, элдерди ойготконго аракет кылып аттыңар. Мен азыр мындай немемде, азыр силерди баягы көбү түшүнбөдү, көбү баягы тепкиледи, баягы фейк неме армиясы негизинен каякта бир башка региондо жашап туруп, ошо силер ошо жерде жашагандарга үйрөтүп атты, өздөрү Кемпирабадты эмели билсе керек эле. Албетте бул жөн калбайт, убакыты келет, азыр силер тепкилеп, ошентип неме кылды, жуунда эмне гана кылбады. Убакыт келет, ошо силерге атай китеп жазылат. Ошо жерде Канике Аранов дегенде да окуйбуз, да кааласа. Силер үчүн кино тартылат. Бул тарыхта силер берки немелер унутулат. Баягы ошо маалда кошоматчылык болуп жүрдү го. Бирок силер тарыхта калган инсан катары мен азыр сизге дагы өзүм сурооmu айтайын. Мына Кемпирабад өткөнүн угуп туруп, биз мына сыртта жүрүп, ичибиз аябай ачышып, жүрөбүз тилинип кетти. Ошо жээктеп туруп силердин сезимиңер кандай болду? Ар бир эмеде эле ошо звезда кылып ишти го. Менен ошо өзгөндүк укук коргоочу акаларым, өзүмдүн акаларым звезда кылып ишти бир күндө. Ошо курултайдын алдында, эртең курултай деген күнү ошол жолтоо болобуз дешти окшойт. Аябай мындай сөз менен айтып болбойт, жүрөктөрүбүз тилип беришти. Ошол жерде турупчу. Анан ушунчалык башка бир өтө төмөндүк, өтө иплас мындай, оштукча айтканда иплас жол менен мамиле кылышты да, ушул мен как будто бир чужой странада, как будто ошол Өзбекстандын УКМКлары келип, Өзбекстандын укук коргоочулары келип бизди кармагандай эле, мамиле кылып аткандай эле сезилди да. Бизди кармап туруп эле сразу ошол жерде кол коюп бере бере тургандай мамиле кылышты. Неге мындай мамиле кылышты, мен азырга чейин түшүнбөйм. Бирок Кемпирабад мен ойлойм, Кемпирабадты кайтарып алсак болот депчи. Себеби дегенде азыркы отурган президент мыйзамсыз келген президент, мыйзамсыз отурат. Мен ошентип эсептейм. Садыр Жапаровду мыйзамсыз келген, мыйзам бузуу жолдор менен келишти. Ошон үчүн эл аралык эмелерге кайрылып биз дагы да күрөштү улантсак, Өзбекстан менен биз кайтарып алсак болот. Булардын бүтүндөй кабыл алган закондору, кабыл алган келишимдери бүт баары жокко чыгып кетет деп ойлойм мен. Мен ушун юристтер менен да, юристтерге мен кайрылгам, ошо Кемпирабаддан биз кыларыбызды кыладык. Баягы чымчыктай ояка жүгүрдүк, бияка жүгүрдүк, чыйпылыктадык. Бирок эми юристтер силердин колуңарда. Кыргызстан мыйзам талаасынан чыгып кеткен да. Мыйзам жок, түшүнүп. Мыйзам талаасынан чыгып кеткен дагы азыр мыйзам бир багытта гана иштеп калып атат да. Ким ошол баягы азыр Кемпирабад деле кетти. Мына Мирзиёев деле
келип кетти. Мынабу кемпирабыт үчүн отурган активисттерди чыгарып эле койсо болот мында алыпчы. Алар же бир тергөөгө чакырып сурак берген алар деле чыгарып коюш керек. Мен айтып кетким келет, ошол 20 активисттер 28 биз курултай кылдык, курултай уюштуруп, бизди бийлик укпайт экен. Өзгөндө канча жолу чогулуштук. Кыргыз үйлөрдү бузуп салышты, кемпирабыттын боюндагы. Анан курултай кылганга мажбур болдук да. Бийлик бизди укпай койду. Ошол жээгинде жашаган элдин талабын, элдин оюн, элдин чындыгын укпай койгондо курултай кылып, коомчулукка жарыялаганга курултай уюштуруш керек болду. А курултайдын тапшырмасы менен анан ошол кемпирабытты коргоо комитетин түзүп алышып, анан бүгүнкү күнү алар эркиндигинен ажыратат. Ошол бизге реакция кылып, ошол кемпирабыттын жээгинде жашаган элдин чындыгын угуп, анан активисттерге рахмат. Демек, жанагы кемпирабыт деп курулган комитет ошол кемпирабыт курултайындагы элдин тапшырмасы менен курулган комитет экен да. Элдин тапшырмасы резолюция деп жазышат экен. Ошондо кыймыл түзүлсүн деп жазылган. Ошонун негизинде анан кыймыл түзүлүп, комитет түзүлдү экен да. Ошол мүчөлөрдү эми ошолордун баарын ошол мүчөлөрдүн баарын камап азыр камап отурушат. Ошол жакта сиз баягы немелерде тынчтык митинг акцияларда катышып жүрдүңүз. Сиздин мненияңызды уккубуз келет да, мынабу кемпирабыт боюнча кемпирабыттын жээгинде канча айылдар бар? Алка бар, Юкос бар, бул жерде Кызыл Октябрь, Правда бар, ооба. Анан кийин мына жакта Сабайдын жанында дагы Сабай, анан кийин Сабайдын жанында Ынтымак айылы бар. Мына Курчактын жанында Ынтымак, мына Мырзарык, Кароолго көбү мына Сталинден көчүп келишкендер да. Ширалы, нар жагы берки Шоргошат кылгандар ошо мени айран калтырганы мында болуп калды, Каника айым. Бир гана кемпирабыт үчүн баягы жөө жүрүш акциясын Кызыл Октябрьлыктар айтам. Анан кийин ошол Кызыл Октябрьлыктар гана чыкты да жөө жүрүшкөчү. Ошол Кызыл Октябрьлыктар чыкканда мени эмне айран калтырды? Мына Кыргызстан боюнча эң чоң айыл болуп Курчап эсептелет да. Ошолор Кызыл Октябрьдан келип Өзгөнгө чейин жөнөгөндө билебиз, мына Курчаптын Кызыл Октябрь жакын жери бул баягы Чапаев көчөсү менен Суворов көчөсү. Мынабу эме жалпакташ мынабу Суворов көчө менен неме көчө кетиптир. Кечиресиздер туугандар, үзүлүп калды. Кийин ошол Суворов көчө, Чапаев көчө именно ошол агрономдон келишкендер да. Ошолор колдобогонуна мен айран калдым да. Ал жерде баягы алардын чоң аталар, чоң энелеринин мүзөсү бар, ошо суу кетип атат. Ошолор колдобогон айран калдым. Илгери билесиздерби, ушу мынабу немелер аябай уюмдуу келчү эле. Чапаев көчө менен Суворовчу. Курчаптай бир нерсе тийсең баардыгы неме алып чыгат эле. Себеби ал жактан көчүп келгендер да, баягы кемпирабыт ачылгандачы. Тууган, бирине жакын эле. Анан аларда баягында башчысы да жакшы болчу эле да. Сайдын деген аксакал болгон. Ак чепкен кийип неме алып жүрчү эле, Чапаев көчөдө жашайт эле. Кийин Роман деген баласы бар эле, сизден менен тең болсо керек. Ошол аксакал айткан деген эле да. Мени таң калтырганы ушул баягы ошол немеден келгендер, агроном айылында келгендер аксакалсыз калгандай эле сезилди да. Оларга же түшүндүргөн жок, алар неме болгон жок. Андан сырткары Кызыл Октябрьдан башка эч бир неме чыккан жок да. Жөө жүрүшкөчү. Эми чыккан жок десем жалган айтып калам, бирден экиден чыгып атты. Курчаптан деле чыгып атты. Неме массовый чыкканда баягы билесиздерби, бир жыл мурун баягы
ушул кемпирабад кетет дегенде элдер ушунча баягы стадионго топтолушуп ушундай сүр көрсөткөн эле ошондо камчак ташып айткан эле болду кемпирабад кетпейт бул суроону жаап койсок болот депчи элдин сүрүнөн ошону чочушкан эле да бирок ошол мезгилдечи ошол Куршапта ошончо күч органдары ар бир үйдө турду да ар бир үйдө турду деп атышат ушунчалык эмнени бастырып койду деп атат ошол жерден туруп кире алган жокпуз деп атышпайбы анын үстүнө чындыгында Куршапка аябагандай көп эмне жасалат да өзүң деле билесиң ал түшүнүктүү мен ошо кечээ барганда сүйлөштүм ушундай кылып чыгып алып калсаңар болот эле эл силер кетирдиңер эртең ушунун мөмөсүн силер жейсиңер бийлик башындагылар эмес же болбосо ким ат башынын арында же болбосо тиги каркаранын башында жаткандар эмес кете берсин бере берсин деп айтып ошолор мындай бир эмне түзүп коюшту да элдин оюн түзүп коюшту да эмне кылыпчы жанагындай фейковый армия деген бале фейковый армия неме болуп атат азыр кыргыздын башына түшкөн бале болду го бул фейковый армия деген ушулар элдин оюн түзгөндөй ошолор макул болгондой эл макул болгондой абалга алып келди да ошондойдо ошону чындап эле жана айтмакчы ошол кемпирабадтын тегеректеп турган эл дым болуп туруп берди да ошондо бир кишидей болуп өйдө көтөрүлүп жок дегенде мүмкүн чын ооба айтып атам го баягындай бир 3 жыл мурун Грузияда Панкинский ущельяда ГЭС курабыз деп ал жерде баягындай чечендер жашайт экен да ошондо мен баягы телевизордон көрүп айран калгам да баягы алар келип алып спецслужбалары грузиянка келип элдерди баягы неме болуп атат да кемпирабадка коргогондой эле коргоп чыккан баса албаган кемпирлер мына таш көтөрүп жүрөт акыры элдин ошонусун көрүп алып туруп бийлик дагы өзүнүн проектин токтотот экен да жана Шамбетсайчы кемпирлер столун көтөрүп алып чыгып атат го бирден үйдө бир киши калбады Шамбисайда ошол маалда ошол жактагылар айтып калышты да бешикте бөлөнгөн балдары калыптыр бардыгы барышыптыр Шамбисайды сактап калышты эми бул жерде биринчи ким страдать этет ушу суунун боюндагы жашаган ушу биздер неме алабыз ооба келечек бул эми өтө ооба келечекке биз баягы Рахман ака немеге Алайкууга совет немени карабулдан Алайкуусуна барганда агитацияда бир сөзү эсимде калыптыр дагы элечи баягы элдерге айтып атпайбы агитация кылып атыпчы аң айтып атат да Омалды Эмбекке Сооронбай Жээнбековдун биримдик ошо партиялар басымдуулук кылып атпады беле эмне биз дейт өзүбүздүн тиричилик кете берет дейт дагы эле кете берет өзүбүздүн тиричилик дейт бирок карапайым эл силерге ушу жетпесе дейт жетпесе силер эле көбүрөөк ушудан жабыр тартасыңар депчи ошо сымалуу мисалы үчүн мынабул кемпирабад неме алганы же болбосо башка көйгөйлөр мына биздин тиричилик өтө берет мисалы үчүн менин заводум деле токтобойт башка ишканалар деле неме албайт иши жүрө берет дечи бирок чынында ошо карапайым элди кайра эле страдать этет да азыркы шайлоонун кесепетинде мисалы үчүн свет биздики өчкөн жок Кыргызстанда өчүп атат баардыгы келип алып эле ушу шайлоодо неме алат мисалы үчүн кече Майлуу сууда кемпирабадтан кичине тем бүрүп коелу Майлуу сууда трубалар катып калып аң элдер баягы домдо этажный домдо жашагандар баклажкадан сайдан суу алып чыгып кетип атышат ошо неменичи баягы комментарийда мен айттым ошо алган 2000ге эми ушинтип жашай бергиле депчи шайлоо баардыгы келип ушу шайлоого такалат да шайлоого такалат ошентип туруп эле мына шайлоонун кесепетинен мына кемпирабадыбыз кемпирабаддан кетти ажырадык эмдиги шаг өтө коркунучтуу турат да кемпирабадтан кийинкичи албетте кемпирабадтан кийин Баткен бар анан кийин Ат башы бар логистика центр бар Жетим тоо бар мына неме Кытай менен баягы темир жол немелер турат может Уранда дагы киришет но кемпирабадтын айланасына келсек мына өзгөндө баардыгыңар билесиңер 90% өзөк туугандар жашайт Косово же Крымдын
сценарийсин болот ким айтат? Билбей калбайт. Ким айтат? Referendum өткөргөн болсо, өзгөндүн өзүндө referendum өткөргөн болсо, Донбасс тең. Донбасс, эгерде referendum өткөргөн болсо, өзгөн может кичүү онжан вариациясына айланып калабы. Өтө мынабы мындай алдын мындай билбеген иш болуп кетти да. Келечектердеги биз мындайча айтканда биздин элибиздин кайдыгеринен анан кийин мына шайлоодогу баягы элибиз баягы шайлоо иштеринин жыйынтыгынан келечекке чоң медленно действие таштап койдук. Эми ошол кемпирабадты коргоп акцияларга чыгып атканда бир эле Кызыл Октябрь айылынан көбү чыгып атты деп аттыңыз. Туура. Ал жерде бир Кызыл Аяк деген ууру жашайт экен, ууруда бар. Ошол хандын уурусун болгон деген сөз бар да. Эр жүрөк элин коргогон хандын уурусунан депчи. Ошолор көбүнчө тайманбай чыгып атышты. Анан менин ошол эми ички иштер министринин Ош областында жоорудан акам бар. Ал баш болуп, өзгөндө УВДнын начальниги Акыл акам баш болуп, ошолор бар ошол жерде көчөлөргө кирип элдерге ушундай башкача бир неме кылып атты да, ар бир көчөгө кирип, ошол ар бир адамдын аркасынан изинен түшүп, бул мынандай деп видеолорду жасап, сүйлөгөн сөздөрдөн кыркып мынандай, бул мындай, биз жөнүндө тескери маалымат берип, булар бузуклар, булар революция кылам деп атат деген тескери маалыматтарды жеткиришип, ушинтип элди спокойт этип эме кылышты да. Анан закрытый жолугушуу кылып деди Садыр Жапаров. Ал жерде башка бир информацияларды айтканда. Анан кечегиде жогорку кеңешке келгенде келишимдер башкача болуп кетти. Элге информация жеткен жок. Эгер ушундай түз маалыматтар жеткенде эл дагы чыкмак да. Аларды спокойт эте турган мындай Кыргызстан үчүн жакшыраак боло турган маалыматтарды жеткирип, алдаган маалыматтарды жеткирип, ошон үчүн эл дагы көбүк көтөрүлбөй калды. Кийин жогорку кеңеште ратификацияда өткөндөн кийин элдер анан түшүнүп атат. Андан кийин тилин тиштебегендер канчасы айтышты. Силер жакшы чыксаңар эле, неге түшүнбөдүк экен деп өкүнгөндөр аябай көп болду. Андан кийин жок эткенден кылычын. Ооба, жок эткенден кийин кылычтарын ташка чабып, баштарын эмне болсо кармап отуруп калышты. Не болсо да ошо болду. Эми мына ушул кемпирабадты коргойбуз деп баш көтөргөн, кемпирабадка комитетке мүчө болгон активисттерди бошотуу керек. Бошотушуну талап кылабыз, акташын талап кылабыз. Булардын эч кандай күнөөсү жок. Жөндөн жөн эле мына 100 күн абакта кармап коюшту. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кадыршаевич, сиздерден суранабыз, талап кылабыз, ушул активисттерди чыгарып коюңуздар. Сиз азыр айтып кеттиңиз, мына Кызыл Аяк деп. Кызыл Аяк бул Бостон урусуна кирет да, Бостон урусунун Кызыл Аяк урусу болот. Булар чындап эле баягы эмне Кызыл Аяк деп коет? Булар алки тамакты да кызыл идиш, алтындын идишинен ичип жүргөн экен. Булар баягы бул жерге, по-моему, ушу баягы Кокон хандыгы немеп жүргөндө Исхак хан ошондо келип калышса керек деп ойлойм да. Булар баягы негизинен мына лейлек жакта көп буларчы. Ичкиликтер. Кызыл Аяктар. Бирок азыркы неме боюнча мына кечеки ошо өзгөндө болгон митинг, баягы Садыр Нуркожоевич келбеди беле элдерге жолугушууга. Ошондогу нерседе бийлик дагы эле баягындай
мындайча айтканда грязный методду колдонушту да. Сузактан алып келип атышты. Анан кийин ар канча да биз кыргызбыз да, урууларга баягындай бизде макал бар го кыргыздарда, илгертен эле барган да, бийлик бар жерде зордук бар, зордук бар жерде кошомат бар депчи. Кошомат кылган немелер бар да ар жердечи. Ошондо баягы кошомат кылган немелер атайлап алып келип атты да, мисалы үчүн мынау Жалпакташтын Каратаарык айылынан Кубаныч ака өзү келбей өзү менен бир топ адамдарды алып келген. Желечектер кийгизип алып жасам. Булар бул Кубаныч аканын чоң бизнеси бар. Неме боюнча, балык боюнча бизнес немеси, монополиси. Касы бийликке кут ушул нерсени соромайм алды ушинтип агитация алып жүргөн. Ошон үчүн дагы мындай нерселер көп болот. Өзүбүздүн эле баягы шагымдык баягы бир бала бар го бул жерде. Мурун Толтоев Эрмис. Жок, шагымдан болот. Мынау аты дагы имам ошол бала баягы милициялар коргоп сүйлөп атты го ал жерде, милициялар тосуп атты го. Ошон именно ошол немелерди колдонушат да. Колдонушуп, анан кийин баягындай кандайчы бир искусственный немелерди создавать этишет да, буларчы элди колдоп атат го депчи. Эсиңизде болсо, ошол сиз өзгөндө жүргөндө мурун көрбөгөн адамдарды көрдүңүз. Алар каяктан? Сузактан, мынабы Жалал Абадтан, Оштон алып келген спортсмендерди алып келишкен ал жергечи. Алар специально чыгып провокация кылып неме кылыш үчүн. Бул 2020-жылы баягы 5-октябрда колдонгон метод баягы мынабы Камчыбек Ташиев баягы өзүнүн бир топ адамдары менен барып, түрмөдөн чыгарып Садыр Жапаровду, кийин анан кийин митингде элдер шайлоонун жыйынтыгынан наразы болуп чыгышпадыбы? Бир паста эле Садыр деп урандар менен чыкты го. Ошо бул илгертен билебиз, организованный немелер, топтор дайым мындай беспорядка топту жеңип чыгат да. Мына 300 спартанцты билебиз, баягы чоң бир армияны неме алган. Кемпироватта кутта ошол сценарий кайталанды да. Кутта ошо жергиликтүү элдер биз каршыбыз, биз Кемпироват эч талаш болгон жер эмес деп безилдеп турса дагы, мына элдер ушинтип атат деп туруп, сырттан алып келип туруп. Караташ айыл өкмөтүнүн зам аким, өзгөнүн зам акими Караташ айыл өкмөтүнөн ал буйрук бергенин эч ким келбесин деп аны сыйлап караташтыктар келген жок. Алгадан Жеңиш ака эмеде ИИМдин ички иштер министрлигинин эмеси Оштогу. Алга айыл өкмөтүн чыгарган жок ошол курултай күнү. Башка күндөрү дагы Кызыл Сеңирден Толтоев губернатордун замы. Ушулар, ушундай балдар, ушулар кызматыман айрылып калам деп, өздөрүнүн айылын ушинтип, урууларын ушинтип чыкпагыла, тууган уругун ушинтип, ушул Кемпироваттын түйүнө ушулар дагы жеткенге жардам кылды. Айыл өкмөтү мынабы немеден Жалпакташтан Сөгөттөн көчкөндөр Кемпироваттын боюна бир неме ачты эле го. Ынтымак айыл. Ошол айыл өкмөтү да бир сүйлөп Кемпироват боюнча өтө берсин неме деп туруп кийин кайра таанылып чыкты го кайрачы. Ошо айыл өкмөтү эми бул баягы мындайча айтканда эл башчы, эл ишенип ошону мындай неме алганда ал эч качан бийликке да болбош керек. Алар ушу эл менен бирге болуш керек да. Ошолор ошентип аткандан кийин өтө мындай бизче айтмакчы иплас жол коюп турган эмес. Отурумдук мына азыркы ошол кармап турган кызматына ошого кул болуп калышты да. Отурган отургучуна кул болуп калышты дагы. Бул келечектеги элдин, жердин тагдыры менен эмне кылып коюшту, ойноп коюшту да. Булар өздөрү дагы маалыматы жок. Мисалы, өздөрүндөн бир маалымат сурасаң, маалыматы жок. Булар өздөрү дагы түшүнбөй калышты акырында. Эми айттыңышат кийинчи биз
айттык дедик, айттың кылышат. Эми мен ойлойм, мындай прямой нерселер барган сайын мындай широкий форматта дагы неме болуп жүрөбүз. Туугандар мына Кайнеке Аранттын немесине кирип, лайк басып бөлүшүп тургула. Башка дагы жолугушуулар көп болот. Мен ойлойм, ушу менен жыйынтыктап койсок болот деп. Саламаттагыла достор, активисттерге чыгышын талап кылабыз, акталсын. Кемпир абадты коргоо комитетинин мүчөлөрү азыр абакта. Ошолордун баарына боштондук тилейбиз. Акталсын, алар күнөөсү жок. Элдин талабы менен ошол курултай өтүп, ошол курултайдын талабы менен алар Кемпир абадты коргоо комитетин эме кылышкан. Кемпир абад дегенде эле жүрөктөрүн тилинип жаман болуп кетти. Туура, эми ал активисттерди эми кой берип койсоңор боло берет. Эми болду, Кемпир абадты бердиңер. Эми ал өзүбүздүн эр жүрөк, чындап элдердин астына бакы лидер болуп чыккан активисттерди чыгарып койсоңор боло берет. Себеби алар мамлекет үчүн, элибиз үчүн далай жакшы иштерди кылып берет. Саламатта калыңыздар.